Күн сайын Кыргызстанда миңдеген тонна таштан ыргытылат. Таштанлар тиричилик буюмдары, өнөр жай жана өндүрүш тармагынан чыгарылат. Өлкөдө пластик таштандыларын кайра иштеткен заводдор саналуу гана. Акчабар Кыргызстанда полиэтилен баштыктарын кайра иштеткен заводко барды. 2022 жылы толук ишке кирген завод учурда пластик түтүктөрүн, идиш аяктарды, канистра буюмдарын чыгарат. Ишканада 30дай адам эмгектенет. Эң башында ошол түрк ишкерлер Кыргызстандын территориясына эң биринчи пластик завод деп ачышкан. Баят базарынын жанында. Бул 90-жылдар болгон. Анан бизге бул цехти биз 2015 жылы алардан сатып алдык. 2015 жылы сатып алдык. Ал жер аренда болчу. Оборудование только биздик болчу, жабдыктар. Ал жакта иштеп жатып, 2020 жылдары биз бияктан жерди сатып алдык. Анан 2022 жылы бул завод толук ишке кирди. Заводдун коммерциялык директору Талант Мамбеталиевдин айтымында, түтүктөргө колдонулган материалдар айырмаланат. Негизи түтүктөргө токтолсок, түтүктөр болсо эки түрдүү болуп бөлүнөт. Канализация үчүн жана суу үчүн. Суу үчүн болгон түтүктөр, бул баягы суу тартуу дейт го. Ал жакта басым бар да, суунун басымы. Ошол басымдуу түтүктөр болсо эки түргө бөлүнөт. Техникалык, анан таза суу үчүн. Техникалык трубалар болсо, бул таза эмес суу үчүн колдонулат. Анан таза суу үчүн өзүнчө бар. Белгиленгендей, аталган заводдон чыккан түтүктөр мамлекеттик ипотекалык компания курган имараттарга да колдонулууда. Таза суу түтүктөр үчүн шикизат Ирандан, Орусиядан, Кытайдан сатылып алынат. Ал эми завод дээрлик таштанды калдыктарын чыгарбайт. Бизден таштанды чыкпайт заводдон. Эмне себептен дегенде, бул пластик. Пластик эрийт да, кайра пластик айланат. Мисалы, мондай брак болуп калса, станоктон чыгып жатыпчы. Мунун баарысын мындай дробилкага салабыз, майдалагыч. Бул майдалап, мондай майда фракция кылып берет. Бул фракция кайра эле станокко салып, эритилип, кайра эле түтүк жасаса болот да. Ошон үчүн бизде таштанды чыкпайт. Бул экологияга дагы пайдалуу. Биздин түтүктөр азыр айыл чарбада колдонулуп жатат. Тамчылатып сугаруу боюнча көп кайрылышат.